мейиттер акырындан коюлуп олтуруп толуп баштады. Шагырды көйлаш кыйын да. Таштап ет. Ошон үчүн бул жакка почти коюлбай деле калат. Ош шаардык борбордук көрүстөнүнө мейиттер акырындан коюлуп олтуруп толуп баштады. Бул жакта кызматкерлердин айтымында өзүңүздөр көргөндөй көрүстөнүн бул жагы дагы толо баштаган. Жалпы аянты бир 2 гектардай гана жер калган. Анын дагы жарымы десек болот. Мындай шагыл аралашкан. Шагыл аралашкан жерге мейиттер коюлбашын билдирүүдө. Борбордук көрүстөндүн жалпы аянты 50 гектар, анын болгону 2 гана гектары бош турат. Бул аянт 6 айдан 1 жылга чейинки аралыкта толушу мүмкүн. Мындан улам дагы жер ажыратуу зарылчылыгы бар. Жарандарды тейлөө бюросунун кызматкерлери кооптонуудан улам 1 ай мурун Ош шаардык мэриясына жер аянтын кеңейтип берүү өтүнүчү менен кат жолдошкон. Бирок жооп берише элек дейт. Мына нар жагы шагыл болуп турат да. Мына үстүнөн эле азыр көрүнүп турат шагылдар. Анан шагыл бар жерлерге эми коюлбайт. Шагырды көйлаш кыйын да. Таштап ет. Ошон үчүн бул жакка почти коюлбай деле калат. 1 гектарга биз өзүбүз эсептеп көрдүк. 4 4 метрден эсептегенде 100 адамдын сөөгү коюлат экен. Эми 100 адам кандай болот, биз билбейбиз. Мүмкүн 1 жылда толуп калышы мүмкүн 6 айда толуп калышы мүмкүн. Жок, ал боюнча кооптунуу бар, коркунуч бар. Ал боюнча эми жакын арада жер чечилип калса, дагы кошумча жер берилсе, ошого карап жумуш аткарабыз. Ош шаардык кеңешинин депутаты Арипбек Айтбаев бул маселени шаардык кеңештин сессияларында бир канча ирет көтөргөнүн, кат менен да кайрылганын айтат. Бирок канааттандырарлык жооп болбой жатат дейт. Маселе боюнча азыркы мэр Жетигенов менен да сүйлөшкөн. Мэрдин өзүнө да лично кайрылдым, мэрдин өзүнө да кирип чыктым. Мэр болду деп вице-мэр тапшырма берди. Бирок андан бери деле мен артынан бирок бул боюнча бир кат жазып, же бир маселени көтөрүп эме кылганын каттын деңгээлинде калып кетти да булчу. Бир аркасынан бир чуркап, ушу тезирээк чечейик деген адам мен такыр көрбөйт да. Азыр биздин Ош шаарыбызда өзүңөр билесиңер, ички миграциянын негизинде 500 миңге жетип калды деп атышат. Бул өтө чоң бир көйгөй болуп атат да булчу. Азыр эми баягы кыргыздарда өзүңөр билесиңер, мурда илгери өздөрүнүн айылына алып кетчилди. Азыркы күндө эми шаарда айылга да алып кетпей калышты. Ушул жерде чоңойдум, ушул жерде жашадым. Бала чакам чыгып турсун деген максатта эле мына өзү ушул шаарга коюп атат да. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы жакын күндөрү комиссиялык топ түзүп, көрүстөндүн толушун күтпөй шаардын балансындагы башка жерлерди караштырабыз деп жооп берди. Бул иштер март айында жыйынтыкталат деп кошумчалашат. Толуп калышы ыктымалы бир 6 ай, сиз айтып аткандай 1 жылга деле барса, биз именно ошол датаны күтпөй, алдын ала комиссиону бир чечимге келип, архитектура бир генпланга ылайыктуу жерлерди көрсөтө турган болсо, комиссиянын чечиминин негизинде токтомдорду чыгарып, ошол жерде казыгын кагып, көрүстөндүн жерлерин пайда кылганга аракетибиз болот да. Биз бул боюнча дагы бир жолу айтайын, 6 ай 1 жылды күтпөйлө. Мына март ичи бул иштер мартка чейин уже жанданып, уже бир чечимге келебиз да буюрса. Азыркы учурда Ош шаарында Кайырма 1, Кайырма 2, Массив Калинин, Номан Ата, Эдельвейс, Коргон Төбө жана борбордук көрүстөндөргө мейиттер коюлат. Борбордук көрүстөнгө ай сайын орточо 10го чейин мейит көмүлөт. Эске салсак, калаада толуп иштетилбей калган 8 көрүстөн бар. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.